Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 15 май бизге Ысык Ата районунун Чүй областына караштуу Кең Булун айылынан эжеке келген. Бул жерде эмне чоң маселе, чоң көйгөй. Бул 30% менен Кыргызстан банктан алган акча. Еще бул жерде дагы бир нерсеси, ошол акчаны ишкерликке берилген экен да. Бул жерде да өтө чоң мындай суроо туулат. Анткени алган 350 000 сому, анын основной суммасын 294 000 сомун төлөгөн, начислениясы процент эле начислять эткенде ошол 350 000ге 181 064 сом начислять эткен экен. Ошондо ушул акчанын бардыгын төлөп келип 462 000 сомду төлөп, ошондо 462 000 сомду төлөгөндө, ошондо 350 000ди алып салсаңыз 112 000 сом калат экен да. Ошондо 112 000 сомдун төлөп бүткөндөн кийин дагы 70 000 сом үчүн азыр үйүн алган аткан экен. Анан эң кызыктуусу бул жерде финансовый грамотносттун жоктугу да. Эжеке районный соттон кийин апелляционный жалоба жазбаптыр. Муну менен банктар пайдаланып автоматический торгко коюптур да. Азыр үйүн уже баалап, баалагандан мурда дагы биз конкретно, подробно эженин өзүнөн угалы. Саламатсызбы? Саламатчы. Өзүңүздү тааныштырып, каяктан келдиңиз айтып бериңиз. Мен Рахима, эже болом, Эсенкулова, Ысык Ата районунун Кең Булун айылынан келдим. 16-жылы кредит алгам. 350 000 сом. Төктүң эме, алгансыз, монша төгүлгөн. Анан ошонун ичинен 462 000 сомду төккөм. Төгүлгөн да ошо эме боюнча. Анан эми ошол экиден сотко булар мени беришип, банк. Анан соттон кайра мага жанагындай эме чыгарып атат, 70 000 сом калды деп. Анан ошол 70 000 сомду төлөбөсөң деп үйүмдү торгко коюп атышат. Коюшту. Үйүм өзү $15 000 үй да. Ошо $15 000 үйдө азыр канча сомго алып койгондо? 455 000 сомго эле алган атат. Жок, сиз төлөгөнсүз да. Мен төлөдүм, бирок банк ошентип эметип алып атпайбы? Төлөнгөндөрдү эске албай атат. Төлөнгөндү эске албай атат. Анан 70 000 сом төлөнбөй калды деп кайра мени карызга илип атпайбы? Фактически мен уже төлөп бүткөн турбаймынбы? Мындай эсептеп келгенде. Сиз төлөп бүтмөк түгүл, уже ашып төлөптүрмүн. 112 000 ашыптыр. Ашырып төлөптүрмүн. Мына ушундай. Анан азыркы учурда сизге мисалы үчүн сиз кандай кадамдарды жасайын деп атасыз? Эми кайрадан кайрылуу жасап, эми бирок өзүңүздүн эмеңизди түшүндүңүз да, кайсы жерден ашып кеткен? Ошо эми түшүндүм. Сиз эми азыркы биринчи шагыңыз кандай иштерди кыласыз? Ошону айтыңыз. Сизге кандай подсказка алдыңыз бизден? Азыр мага бияктан түшүндүрүп беришти. Мен кайра жанагынтип убагында жазбай калган апелляционный жалобаны жазышым керек. Эмне деген жалоба? Процессуальный жалоба, восстановлением срока. Өтүп кеткен эмеси менен экинчи арызыңыз? Анан ошол областной сотко кайрылышым керек. Анан экинчи арызда ошого жана апелляционный жалобанын үстүнө жана приложение кылышым керек. Что кандай эмне себептен туура эмес ушундай эме чыгып калган. Сизде бул боюнча кимден неме рекомендация алып, ушул ишиңиз башталгандан баштап кимден мындай айтканда совет алып дегендей, маалымат алып дегендей, ушунун баарысын кимден алдыңыз эле башында? Булайманда мен айтайын ушул боюнча. Жок. Өзүм. Ушул боюнча эмне себептен сиз райондун сот менен токтоп апелляционный жалоба жазбай калдыңыз? Ошону айтпайсызбы? Эми апелляционный жалоба жазбай калган себеби адвокатты алдым, анан адвокат сотко катышты. Катыштык биз чогуу, анан катышкандан кийин ошол жерден айтты, баары бир ошол калган сумманы мен төлөшүм керек, төлөбөсөм болбойт. Анан мен азыр эч жерде жумуш жок, пенсияда отурам, пенсиям да жетпей атат. Бул туура экенби?
анан баары бир төлөшүңөр, анан хотя бы ай сайын жок 2000ден 3000ден төлө дегенден мен төлөп аткам. Анан төлөп келип асып кайра эчтеке жок олтуруп калдым да. Эже, сиз мени түшүнгөн жоксуз. Адвокат сизге туура сунуш бериптирби? Эми туура эмес болуп атат да сунушу. Мисалы үчүн сиздин ошо туура эмес сунуш алган үчүн ушундай азыркы учурда бүт баарын төлөп келип анан үйүңүздү дагы, жайыңызды дагы, проценттериңизди дагы, основной сумманы да баардыгын тең төлөгөн атпайсызбы, туурабы? Ооба да, ошондой болуп атат. Адвокат, прокурор болобу, адвокаты болобу, соту болобу, кредитный специалисти болобу, бул жерде сиз үчүн кимиси жан тартыптыр? Эч ким жан тарткан жок окшойт дейм да. Почему? Потому что эч ким жан тарткан жок да. Эч ким жан тарткан жок. Ошондо сиздин азыркы учурда $15.000 үйүңүздү канча миң сомго банк алып койгон тат? 70 миң сом үчүн 455 миң сомго баалап коюп атышат. Болбогон эмес. Баалаганды сиз адашып атасыз. Баалайлы элек, сиз азыр сотто процессте да катышасыз. Мына эмелери чыга элек экен даже. Сиз сотко да катышасыз. Торк коюла элек экен. Сизге даже эме боло элек. Сиздин канча акча төлөнүшү 70 миң сом төлөнбөй калды. Мына сиз деген $15.000 банктын баалаганын айтпай эле коңуз. Ал бардыгы, могу кылынган нерсенин бардыгы неме, уже мыйзамсыз. Незаконно, туура эмес болуп калды. 70 миң сом үчүн да үйүмдү алган. Сиз азыркы учурда просто элге кайрылышыңыз керек да. Мисалы үчүн биз жанагы өткөндө көрдүңүзбү видеону? Биз февраль айында 2 жетимди айдап чыгып атат майыптар үйүнөн. 76 миң сом үчүн үйүнөн чыгарган тат деп видеону жибергенде Жогорку кеңештин депутаттары да, правительство да, даже Садыр Нуркожоевичке чейин жибергенбиз. Аппарат президентте Канат деген бала бар, Эрмек деген бала бүт барына жибергенбиз. Ошолордун бирөө да караган эмес. Ошо 2 жетимдин үйүнөн чыгарып салып атат депчи. Азыркы учурда мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Сиздин проблемаңыз азыр эмне болуп атат? Проблемам нерешенный болуп калат да. За 70 тысяч вот забирает дом. Ана мен өзүм деле инвалидмин, 2-чи группа, бир бутум жок. Пенсиядамын. Бутуңузду көргөзсөңүзчү. Көргөз. Протез алып кой. Азыр. Проблема заключается в чем, депчи? Мына. Вот, вот. Мына, бир буту. Мына майыптын үйүн алып коюп атат. Мына. Эми жакшынакай азыр эми точно айтыңыз. Мына. Сиз 350 миң кредит алгансыз. Ооба. 350 миң кредитти сиз деген эмне себептен алгансыз? Сиз садик салайын деп алгансыз. Балдар үчүн ошол айыл өкмөтүнө пайда келтирейин деп алгансыз. Ооба. А бирок сизди ал банк сизге канча процент менен берип атат? 30% менен берет. 30% менен берип атып, канча сумманы төктүңүз? 462 миң сом төгүптүрмүн. Төктүңүз. Төккөндөн кийин азыр сизди доого чыккан банк сотко бергенде канча сомго берип атат? 70 миң сом калган үчүн ошого үйүндү алып койгон атат. Ошо токотер жери ушул. Эми көрүп алгыла, мына эженин буту, протези тигине жатат, мына протезди да көргөзүп койгузчу мына. Дагы жазап атат, анан мындай кылып атат деп айтчу, мына калп эле деп баштады, мына. Эже протез менен келип атат. Мен айтып коеюн эмне? Ананчы Азыр 5 миң. 5 миң. Урматтуу кыргыз элим, өзүңөр көрдүңөр, өзүңөр көрдүңөр. Бул билбейм, Кыргызстандын ичинде болуп аткан алакыбалга ким мындай айтканда так даана эме мындай айтканда укук ченемдүү мыйзамдардын аткарылышына ким жооп берет? Мен да айтып коеюн. Кыргызстандын ичинде 1.300.000 заемщиктер бар экен да. Булар кредит алган адамдар. Анан ошонун ичинен жалаң майыптар, жетим, жесир, жалаң ушул эме боюнча 700.000 адам бар экен. Ай, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу
жогорку кеңештин депутаттары, силерде бир жүрөк барбы? Ай, урматтуу, кандай десем, банктардын ошол төрагалары 30 жылдан бери уже жанды битти сыккандай уже элди сыгып бүттүңөр. Азыркы учурдачы силердин эмнеңер калды? Элден ала турган эмнеңер калды? Айткылачы. Эми балдарыңар Пекинде окуп атабы, Гарвардда окуп атабы, бардык жерде окуп атат. 5тен катын алдыңар. Канчалаган асабняктарды куруп атасыңар. Могу эжекечи, Гембулуңдан келген эжекечи, буту жок, бир буту жок. Протези менен садик салам деп 350 000 сомду алып атат. Биз айтып аткан неменин барсын, мындай айтканда майдалап, чүйдөлөп жеткизип атабыз. А жеткизгенде ушул жетип атабы? Азыр ыргалай эжеде сиз сүйлөп койсоңуз, өзүңүз кайрылуу болуп коңузчу. Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, анан биз болсо Өткүрбек мырзанын убагында эле кайрылып жүргөнбүз бул айымдар мененчи. Ушул 2 жылдан бери бакышым кирбеген эшиги, барбаган жери калган жок да. Өзүм айып болуп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир нерсе айтселе булар калпчы, тигиндей мындай. Азыр өкмөт кыла турган ишти ушу коомдук уюмдар жасап атабыз да. Туура айттыңыз, Марипа айым. Сиз аябай туура айттыңыз да. Буларда жүрөк эмес, булардын бардык тулку бою бетон болуп калган адамдар экен. Канча жолу мындан дагы жаман, мындан майыптарды алып бардык, неме Рахима? Бир жыйынтык чыккан жок да. Биз качан оңолобуз? Же ушинтип элдин канын соруш, силер канын соруп, силер ошондон рахат аласыңарбы? Бунун да чеги болуш керек. Бардык нерсенин чеги болуш керек. Калган акчасын тартсаңыз. Мына 71 000 сомго ушул майыптын үйүн алгандан көрө, ошол банктын немелери өлүп эле калгыла дейт. Өлүп эле калыш керек. Сүрөт тартканга болбойт да бул жерде. Ушунчалык кыйын акыбалда таштап, азыр эме ыргалай же окуп берейин мына. Постановление о временном ограничении на выезд из Кыргызской республики дейт. 17 февраль 21 жыл город Хант дейт. Судебный исполнитель подразделения службы дейт мына. Мен силерге окуп берейин мына. Подразделение службы судебных исполнителей Сыхатинского района Чуйской области Молдобеков Болот Женишбекович, рассмотрев материал исполнения производства номер 900/02/5 от 18.01.21 года, установил дейт на исполнение подразделений службы судебных исполнителей по Сыхатинскому району находится исполнительный документ под номером, выданный Сыхатинским районным судом о взыскании солидарно Сесенкуловой Мейримгуль Болотбековны Эрсаевой Розы Аюбовны в пользу АО Коммерческого банка Кыргызстан задолженность в сумме 70 737 сом 72 тыин с обращением в взыскание задолженного имущества, а именно на жилплощадь, расположенную по адресу Сыхатинский, Ивановский, АО, Ивановка станция и Ленин, Гочосу 72, идентификационный номер, принадлежащий залогодателю Эсенкуловой Рахиме Эрсаевне, 54 года рождения, со стартовой стоимости заложенного имущества 455 000 сомов, в соответствии статьи пункта 5, часть 1, статьи 51 Закона Кыргызской Республики о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве устанавливает временные ограничения на выезд должников из Кыргызской Республики. Силер түшүнүп атасыңарбы? Бул жерде бул эженин не то что там эме жанагы майыптар боюнча укуктарын азыр деген постановление правительства бар. Постановление правительства об инвалидах уже бар. Правительство иш планга да кийилген. Указ президента Кыргызской республики Жээнбековдун указы бар. 19 январда кол коюлган. Ратификация законов бар. Ошонун основаниясында мы требуем прокуратура, сот системасы
жана жогорку кеңеш, даже неме Садыр Нуркожоевич, бул сиздин компетенцияңыз. Сиз улуттук банктын ошол главный командующийсиз. Улуттук банк сиз эмне деп айтсаңыз ошонун баарысын кылат. Бул неме терроризм, бул геноцид токтобосо, бул геноцид токтобосо кыргыз элин кырып аласыңар. Жөндөн жөн эле кырып аласыңар. Эми эмне бул майыптар силерге адам эмеспи? Жетим жесирлер силерге адам эмеспи? 10 000 сом үчүн алып коюп атат. Сарабалтабаевна, сиз эмне деп кетесиз? Ну, ишкерликке 30% менен алынып бул кредитчи. Бул ишкерликке ал 30% менен бергенге акысы жок. Бербеш керек болчу мындай демекчи. Ишкерликке 5% максимум болуш керек. Бул жерде көрдүңөрбү, завышенный болуп атат. Ишкерликке мындай албайт, мындай бербеш керек эле. Туура эмес түзүлгөн договор. Ошол ишкерликке Мыйзам тебеленгенден тебеленип мен Сиздер эми түшүндүңөр да, получается, майып адамга 350 000 сом берип атат. 350 000 сомдун ичинен 462 000 сомду төлөп атат. Бул жерде начисленная процентная ставка, начисление процента дейт. 181 064 сомду начисление процентов дейт. Ошонун основной суммасынан 294 сомду төлөп бүтүптүр. Анан бул жерден болсо 30% менен алып атат дагы, эме 70 000 сом сен төлөгөн жоксуң деп туруп үйүнө алып атат. Уже определение суда. Эми до такой степени мындай соттордун да жүрөгү калбай калыптыр. АКБ Кыргызстандын да совести калбай калыптыр. Бабановдун Кыргызстаны да, АКБ Кыргызстан ошол Бабановдуку да. Эми Бабановдун только жетим жесир майыптардын 70 000ден 10 000 сомдон үйлөрүн алган калыптыр да. Анан кайсы бетигер менен ошол жерде табактай болуп жогорку кеңеште отурасыңар, если честно сказать. Момундай майыптардын укуктары тебеленип атса, биз ушул үчүн эми международный эмелерге чыгышыбыз керекпи? Не, башка организацияларга кайрылышыбыз керекпи? Бет деген барбы? Оңго кайрылабызбы, же проңго кайрылабызбы, же НАТОго кайрылабызбы? Геноцид болуп атат, ушинтип инвалидтерди кырып атат деп. Мен бүгүн вообще в шоке. Мен азыр 2-3 видео тарттым. Просто мен эженин алакыбалын көрүп алып, азыр мен өзүм эме болуп атам. Мени сөксөңөр сөгө бергиле, баягы эле баштайсыңар да. Баягы Марипа дагы эмнени баштады деп. Чындык чычалайт, ошентип чыркырап чыгат. көрүп боздоп келип турса кайка барасың? Сага рахмат ушуну чыгарып берген. Ошон үчүн Мен өзүм мына жашым 70ке жакындаган аял, мен техниканы жакшы өтөтүрө албайм. Ушул кыздар менен биригип биз ушул 34төн ашык коомдук уюм биригип улуттук демилге өнүккөн өлкө деген неме кыймыл менен бириткени үчүн азыр ишибиз бир аз болсо дагы жыйылып атат. Мына азыр өзүңүздөр бизге юристтер келип атат, жардам берели деп рахмат. Ошо бул нерсени бирини экини адам жеңе албайт экен. Марипа айым, Сарайым, сиздерге чоң рахмат. Анткени биз жалгыз күрөшүп бүтүн элди чайнап көчөдө калды. 10 000 сом калтырып коюп отурат Ошто бир байкуш. 22 адам Андарак деген мен Лейлеки районумда 22 адам колуну фальшивый кылып ар бирге 1 миллиондон мына документи турат. Кыздар көрөсүңөр эртең. Мынандайга барган биздин өлкө, мынандайга. Эже, давайте эми сиз подробно айтып бериңиз эми. Башынан аягына чейин. Кандай кылып кыска, нуска бирок айтып бериңиз. Канчанчы жылдан башталды бул ситуация? Сиздин кандай ойлоруңуз бар эле? Эмне кылайын дедиңиз эле? Ушул негизгиси 350 000 сомду өзүңүзгө жумшап алып, көбүнчөсүндө мындай вопрос задавать этет да. Биз эме дейт да, кредит алган киши алганга жараша төлөп бербейсиңерби? Эмне алып алдыңар? Төлөгүлө. Силер алганда силер ким мажбурлаптыр депчи? А сиз эмне себептен алдыңыз эле? Ошондойлорго кандай жооп берет элеңиз? Мен ошол бала бакча ачып иш кылайын дегем да. Иш кылып, жаныңыз багайын дедим, бала чаканы багайын. Бала чаканы багайын дедим, бирөөгө жалдырабайын дедим. Мисалы, мага окшогон майыптардын көп эле жанагындай гуманитаркада отурат. А мен гуманитаркада эч качан албайм, сурабайм. Баягы бүт эмеге ушинтип өзүм туруп келатам да, аракет кылып. Анан бирок ошол бала бакчамда бүтпөй калды. Анан ошо бүтпөй калган бала бакчамдын аркасында көп ызычуулар болуп атат азырчы. Эмне дегенде мен чындык деп сүйлөгөн үчүн, чындык айтып койгон үчүн азыр айыл өкмөтү да мен менен кармашып атат.
Эмне дегенде бул айыл өкмөттүн да жана коррупционный иштерин ачып койдук. Ачып жанагындай уголовный иш ачып койгон үчүн анан булар мага азыр үстүмдүк кылып ошол бала бакчанын фамилиясы ким? айыл өкмөт Чоткараев, ИО, анан кийин жооптуу каттоочусу Сартбаева Динара. Ушул экөө мага аябай үстүмдүк кылып атат. Анан кийин ошол бала бакчанын жанында кичине прилегающий участок бар эле. Анан ошол участокты деле мен мурунку айыл өкмөттөн жанареки аренда катары алгамда 4,5 сотик. Эмне дегенде ошол жерге балдарга жанагындай детский площадка кылышым керек эле. Анан ошол жердин арендасы да өтүп кетти. Өтүп кеткенден мен арыз жазып, ушуну узартып бергиле десем, узартпай, алар да мени сотко берип салышты. Мындай айтканда майыптардын укугу Ысык Ата районунда Кен Булуң айылында одон эле тебеленип аткан турбайбы? Ооба. Ошол үчүн эме кылып мени да сотко берген. Анан соттон эметип келгенде сотто ал ишти мисалы карабаш керек болчу. Сот өзү айтты да, мисалы жер маселесин сот эч качан чечпейт. Жер маселесин только айыл өкмөтү чечет. Анан ошол айыл өкмөт менен чечишкиле деди. А бирок айыл өкмөтүнө кайрылсам, булар менин вообще сөзүм уккум келбейт, уккусу келбейт. Эмне дегенде айтат: "Сен арыз жазганды токтотсоң, ошондо биз анан көрөбүз." Анан сотко келди жооптуу каттоочу. Анан келгенден кийин кирип алып чыккандан кийин мага айтат: "Мен баары бир ушуреки жерди, жанареки тургузган детский площадканы мен буздуртам сага" дейт. Ошол жерди буздуртуп туруп, анан кайра жаңыдан аукцион кылабыз. Анан кийин ошол жерден ошол аукциондон сен утуп аласың, утуп албасың, бул ошо суроо деп мени ушинтип аябай ошол жерден ызалантып кетти да. Рима эже, биз уже эмеден темадан отходить этип атабыз. Сиз андан көрөп эме кылсаңыз, азыркы учурда жогорку кеңештин депутаттарынан көбүнөн мындай адамгерчиликтүү, эл үчүн деген депутаттар да чыгып атат. 120нын ичинен баары эле акмак дейсизби? Адамгерчиликтөр деле чыгып атат. Ошолорго мисалы үчүн сиз азыркы күндө адвокатыңызда төлөй албайсыз турабы? Ошо адвокатыңызга төлөгөнгө каражат жок үчүн жанагынтип эме апелляционный жалоба бере албай калдыңыз да. Ошол себептен бул биздин каналды дагы көп адамдар көрүшөт. Ошондуктан эгерде юристтер, грамотный юристтер болсо, же болбосо ошондой сизге жардам бере турган адамдар болсо, всесторонний ушул жактан кайрылып да кетсеңиз болот. Ошол суранам, мага ушунтип. Жолдошуңуз барбы? Жолдошум жок. Каза болуп калган. Жок, эме кеткенбиз да уже. Жашоо болбой. Канча балаңыз бар? 2 балам бар, 5 неберем бар, 2 чөбөрөм бар. Канчанчы группа инвалид? 2-нчи группа инвалид. Канча пенсия аласыз? 7000 пенсия алам. Ошондо кошулуп атып. 7000дин 4000 сомун ай сайын берип турчу экенсиз да, э? Ооба. Жанагы немеңизге. Кредитке төлөп, арка берип ошентип жетпейт эчтеке. Ошондуктан кайрылганыңыз кандай болот? Ошондуктан жакшы юристтер болсо ушу мага жардам берсе, ушу жалоба. Телефон номериңизди айтыңыз сразу. Телефон номерим 0557 53 05 77. Дагы бир жолу. Телефон номерим 0557 53 05 77. Бул Ошка 0700 53 05 75. 0700 53 05 75. Эки телефон. Мейлиңиз эми ушу менен бул немени каналды жабайын. Жардам берүүчүлөрдүн бардыгы, пожалуйста, бул эженин номерин жазып алдыңар, угуп атасыңар, жардам бергиле. Анан мен ушу суранып кетет элем да, репост, перепост бүт группаларга чачыраткыла. Бул нерсе банк системасы боюнча, акча саясат, финансы, экономика боюнча токот жерин койбосо уже болбой калды. Рахмат.